Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү темабыз сүйлөм мүчөлөрү. Сүйлөмдүн тутумунда туруп, кандайдыр бир суроого жооп болуп түшкөн сөздөр сүйлөм мүчөлөрү болот. Алар баш жана айкындооч мүчөлөрү болуп экиге бөлүнөт. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү башка сүйлөм мүчөлөрүнө көз каранды эмес. Сүйлөмдүн негизин түзөт. Алар жана баяндооч. Ал эми баш мүчөлөрдүн бирин жандап, ага аныктык, тактык киргизген сөздөрдү биз айкындооч мүчөлөр дейбиз. Алар аныктооч, толуктооч жана бышыктооч. Сүйлөмдө эч бир сүйлөм мүчөсүнө баш ийбейт. Баяндоочту сан, жак боюнча баш ийдирет. Суроолору ким, эмне, кимдер, эмнелер жана кимиси, эмнеси. Түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт. Эгерде бир сөздөн турса жөнөкөй, эки сөздөн турса татаал. Мисалы, Токтогул далайга козголбой турду. Ким Токтогул? Бул жөнөкөй. Кыргызстанда темир жолдор курулуп жатат. Эмнелер курулуп жатат? Темир жолдор. Татаал болуп эсептелинет бул. Баяндооч грамматикалык жактан ээге баш ийип, анын ар кандай абалын туюндурат. Эмне кылды, эмне болду, кантти, эмне кылат, эмне кылып жатат, ким, эмне, кайда деген суроолорго жооп берет. Баяндооч да түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт. Жөнөкөй жана татаал. Бир сөздөн турса жөнөкөй баяндоочу. Эң кенжебиз бул Бектайыр. Бул жерде ким? Бектайыр. Бул жөнөкөй баяндоочу. Каракчы тынбай мылтыгын атып жатты. Эмне кылып жатты? Атып жатты. Бул татаал баяндоочу. Аныктооч. Сүйлөмдө заттын, окуянын, зат ордуна колдонулган сөздөрдүн сынын, сыпатын, мүнөзүн, санын, иретин же ал заттын башка затка таандык экендигин билдирет. Мисалы, кандай, кайсы, канча, канчанчы, кимдин, эмненин деген суроолорго жооп болуп түшкөн сөздөр. Аныктоочтор грамматикалык жактан башка мүчөлөрдүн бирине багыныңкы абалда туруп, аларга маани жактан айкындык берет. Мисалы, Асандын тону жылуу экен. Кимдин? Асандын. Бул жерде зат атоочко таандык болуп көрсөтүлүп атат. Апам дүкөндөн 10 ширеңке алып келди. Бул жерде ширеңкенин санын көргөзүп атат. Алыкул лирик акын. Бул жерде баяндооч менен байланышып келип, акындын кандай акын экенин лирик дегенди аныктап көрсөтүп атат. Акындын лирик экенин аныктап атат. Канымгүл апасына калың жоолук белек кылды. Кандай жоолук? Калың. Толуктооч. Сүйлөмдө кыймыл-аракет багытталган затты көргөзөт. Кимге, эмнеге, кимди, эмнени, кимде, эмнеде, кимден, эмнеден, ким менен, эмне менен, ким тууралуу, эмне тууралуу деген суроолорго жооп берет. Толуктооч дагы түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөт. Анда эмесе жөнөкөй толуктоочко мисал келтирсек, Анархан колун булгалады. Эмнесин? Колун. Бул бир сөздөн туруп жөнөкөй. Татаал толуктооч. Бурулча идиш аягын жыйнаштырды. Эмнесин? Идиш аягын. Бул жерде татаал толуктооч болду. Бир аз тесттик тапшырма менен алек болуп көрөлү, андан кийин темабызды улантабыз. Төмөнкү варианттардан кыймыл-аракетке түздөн түз багытталган затты тап дейт. Демек, бул жерде тике толуктоочту сурап атат экен балдар. Табыш жөнөмөсүндө турган кыймыл-аракет багытталган затты тапканга аракет кылабыз. Арчалуу токойдун кооздугу жыты керемет экен. Бул жерде кезикпейт, табыш жөнөмөсүндө турган сөз. Бысын карайлы. Жолоочунун жолдо болгону турус. Бул жерде да тике толуктооч жок. Высында быйыл жаз эрте келди. Бул жерде да кезикпейт. Бекжан кабагын түйдү. Эмнесин түйдү? Кабагын. Бул жерде табыш жөнөмөсүндө туруп тике толуктоочту берип турат. Демек, балдар, азыр тесттик тапшырмада көргөндөй, толуктоочтор булар тике толуктооч жана кыйыр толуктооч болуп маанисине карай экиге бөлүнөт экен. Биз байкагандай эле тике толуктооч бул табыш жөнөмөсүндө туруп, заттын атын белгилөө менен кыймыл-аракетти тикеден тике көргөзүп турат экен. Мисалы, Айтор эмнеси болсо да окуу башталганча мектепти оңдоп бүтүрөбүз.
Бул жерде эмнени? Мектепти. Бул тике толуктооч болуп эсептелинет. Ал эми балдар барыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүндө туруп баяндоочу менен байланышып келсе, муну биз кыйыр толуктооч дейт экенбиз. Кыйыр толуктоочко мисал келтире турган болсок, ал шамбеттен каталган. Кимден? Шамбеттен. Жалкоого, шылтоо көп. Кимге? Жалткоого. Өсөр малда өлүм жок. Эмнеде? Өсөр малда. Бышыктооч. Баяндоочу менен байланышып, кыймыл-аракеттин жөнүн, мүнөзүн, ордун, мезгилин, себебин, сан өлчөмүн жана максатын билдирет. Кандай, кантип, кайда, кайсы жерде, кайсы жакта, кайсы жакты карай, кандайлыктан, эмне үчүн, эмнеликтен деген сыяктуу суроолорго жооп берет. Бышыктооч да түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт балдар. Жөнөкөй бышыктооч жана татаал бышыктооч. Мен айылда жашайм. Кайда? Бул жөнөкөй бышыктооч. Ал жанын сабап иштеди. Кантип? Жанын сабап. Бул татаал бышыктооч. Бышыктоочтор маанисине карай алтыга бөлүнөт. Сын сыпат бышыктооч, орун бышыктооч, мезгил бышыктооч, себеп бышыктооч, максат бышыктооч жана сан өлчөм бышыктоочтор. Бир аз тесттик тапшырма менен алек болуп көрөлү балдар. Төмөнкү варианттардын кайсынысында кыймыл-аракеттин аткарылышын сыпаттап жатат дейт. Бурулча идиш аягын акырын жыйнаштырды. А варианты бул. Анын үй бүлөсүнүн музыкалык билими бар. В-сы тоого эрте барган экен. Г-сы ал сынакты бүгүн тапшырыптыр. Бул жерде бышыктоочту сыпаттап турган тапкыла деген экен. Демек, кантип жыйнаштырды? Акырын. Бул жерде кыймыл-аракетти сыпаттап көрсөткөн сөз акырын. Башкача айтканда, сын сыпат бышыктооч болуп эсептелинет. Демек, сын сыпат бышыктооч деген бул баяндоочу менен байланышып келип, кыймыл-аракеттин сынын, сыпатын, жөнүн жана анын аткарылыш мүнөзүн көргөзөт экен. Кандай, кантип, кандайча деген суроолорго жооп берет. Мисалы, Гүлжан акырын сүйлөдү. Кантип? Акырын. Орун бышыктооч. Баяндоочу менен байланышып, кыймыл-аракеттин ордун билдирет. Кайда, кайсы жерде, кайсы жакта, кайсы жакты карай деген сыяктуу суроолорго жооп берет. Данияр артта калды. Кайда калды? Артта. Ордун көргөзүп атат. Мезгил бышыктооч. Баяндоочу менен байланышып, кыймыл-аракеттин мезгилин билдирет. Качан, кайсы убакта, качантан бери деген сыяктуу суроолорго жооп берет. Данияр азыр келди. Качан келди? Азыр келди. Кыймыл-аракеттин аткарылышынын мезгилин көргөздү. Себеп бышыктооч. Бул болсо баяндоочу менен байланышып келип, кыймыл-аракеттин себебин билдирет. Эмнеликтен, неге, эмне үчүн, эмне себептен деген суроолорго жооп берет. Данияр шашпагандыктан артта калды. Эмне үчүн артта калды? Шашпагандыктан. Себебин көргөзүп атат. Кийинкибиз сан өлчөм бышыктооч. Бул болсо кыймыл-аракеттин санын, өлчөмүн, даражасын, мезгилдик, мейкиндик өлчөмдүгүн билдирет. Канча, нече, канчанчы, неченчи, канча жолу, нече жолу деген сыяктуу суроолорго жооп берет. Мисалы, Данияр 2 келди. Канча келди? 2 келди. Күн батарга аркан бою калды. Канча калыптыр? Аркан бою калыптыр. Демек, тесттик тапшырмага көңүл буруп көрөлү балдар. Төмөнкү варианттардын кайсынысында максаттын орундалышына байланыштуу мисал берилген дейт. Бурулча идиш аягын жыйнаштырды да жазууга камынды. Бул жерде максат бышыктоочту сурап атат да балдар. Демек, бул кыймыл-аракеттин али аткарыла электигин, бирок алдыга максат коюлгандыгы тууралуу сөз болушу керек балдар. Демек, А варианты туура келбей атат. Б-сын көрөлү. Анын үй бүлөсү музыкага кызыккандыктан баары комузда ойношот. Бул жерде себеп тоого барган соң күн суук экенин байкады. Бул мезгил болуп калды балдар. Жакшыраак окууга өтөйүн деп Асан күнү түнү даярданып жатат. Эмне максат менен даярданып жатат? Жакшыраак окууга өтөйүн деп. Бул максат бышыктооч болуп эсептелинет. Анткени кыймыл-аракет эми аткарыла тургандыгы көргөзүлдү. Демек, максат бышыктооч дегенибиз бул сүйлөмдө кыймыл-аракеттин аткарылуу максатын көргөзөт экен. Эмнеге, эмне үчүн, эмне кылууга, эмне максат менен деген суроолорго жооп берет экен. Мынакей дагы бир мисал. Жакшыраак окууга өтөйүн деп Асан күнү түнү даярданып жатат. Эмне максат менен? Жакшыраак окууга өтөйүн деп. Сүйлөм мүчөлөрү боюнча толук маалымат алдыңар деп ишенем.
Emесе kийinki sabakка чейин саламатта болгула. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.